Силер да Мухаммад алейхиссаламга салават айткыла, жана салам айткыла депчи. Ошон үчүн дайыма салам салават айтып жүрүш керек. Алланын буйругу бул. Алланын буйругу. Ушудан улам аалымдар айтышат, өмүрүндө бир жолу пайгамбарыбызга салават айтышлык важип, фарз болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыздын атын уккан сайын салават айтып турган бул сүннөт, мустахаб амалы. Пайгамбарыбыз айткан го, бир жолу келди үйүнө, Айша энебиз күтүп турат эле, бирок пайгамбарыбыз мындай башка күндөгүдөй эмес, башка абалдагыдай эмес, кичине ачууланып кандай аз-маз. Келип минбарга жакын келди дагы сахабалар, жакын келгиле деди. Баары топтолуп келип калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хамд сана айтып, ана ушул минбарга чыгып атканда биринчи тепкичте амин деди. Экинчи тепкичте амин деди. Үчүнчү тепкичке чыкканда амин деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амин жүз жооп берди. Жабраил алейхиссалам дуа кылып атат. Кимде ким Мухаммад алейхиссаламдын аты аталган кезде угуп туруп, пайгамбарыбызга салам салават айтпаса, Алланын мээриминен, райымынан, жакшылыгынан кур калсын деди эле, кур калсын. Амин деп. Демек пайгамбарыбыздын атынан айтканда не деп коюш керек экен? Саллаллаху алейхи вассалам. Буну айтар замат билесизби? Биздин адам баласынын лабында эки лабын, эринде эки периште турат дайыма. Салават үчүн өзгөчө. Буларды айтар замат алат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаарына Мединага алып барат экен. Рауза пайгамбарыбыз жаткан жерге барып, пананчанын баласы пананча сизге салам айтты дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бунун салават саламына дагы жооп берет сизге да. Ошон үчүн биз салават айтып коелу. Саллаллаху алейхи вассалам. Дайыма салават айтып жүрүшүбүз керек, пайгамбарыбыздын мухаббаты келет. Демек пайгамбарыбызга салават айтсак, пайгамбарыбыз өз айткан: "Ман салла алейя салатан вахидан, саллаллаху биха ашаран." Ким мага бир салават айтса, Алла 10 салават айтат деген. Алла 10 салават айтат деп. Демек өзүбүзгө Алла Тааланын салаватын, периштелердин салаватын, пайгамбарыбыздын салам салаватынан өзүбүздү кур калтырбайлы. Эгер ушуну кааласак, Алланын салам салаваты мага болсун, периштелердики болсун, пайгамбарыбыздыкы болсун десек, анда пайгамбарыбызга салават айтып жүрөлү. Мына Алла субханаху ва таала бул жерде да белгилеп келе турган нерсе туугандар мындай. Салават ушундай амал. Бул качанга чейин Алла бар, ошого чейин бар. Дүйнөдө бир дагы жандык болбогондо намаз болбойт. Зикир, дуа, эч нерсе, орозо, бардыгы. Инсан жок аламда. Жин жок, периште жок. Эч ким жок. Кыямат. Алла субханаху ва таала 40 жыл жарыя кылат го. Лиманил мулкул яум. Бүгүнкү күнү бадышачылык кимге таандык? 40 жыл бир үн чыкпайт. Алла өзү жооп берет. Лиллахил вахидил каххар. Аллага гана таандык. Жалгыз каардуу деп. Алла субханаху ва таала Куранында айтып атат: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима." Ошондо да салават токтоп өткөн да. Алла качанга чейин бар, салават ошого чейин бар туугандар. Ошон үчүн бул салават жөнөкөй нерсе эмес.